Кыргызстанда мейли үй-бүлөдө, кызмат ордунда же коомчулук арасында болобу аялдар аралашпаган учурду көрүүгө мүмкүн эмес. Байыртадан эле эне үйдүн кут экенин белгилеп, кыз баланы урматтап, сыйлап келишкени белгилүү. Аял затынын коом алдында аткара турган милдети дагы ушунчу. Мындан 30 жыл мурун түзүлгөн Нарын облустук аялдар конгресси кезегинде дала иштерди колго алып, облустун эле эмес, өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө кандайдыр деңгээлде кошкон салымы бар экендиги айдан ачык. Эми бул эл журтка, бул коомго деле биздин жардамыбыз болду деп түзүлгөнбүз да. Баягы союз ажырагандан кийин коомдук уюмдар пайда болду. Биз дагы элди коомду көтөрөлүк, коомго салым кошолук деген ой менен Теңир Тоо айымдар конгресси уюштурдук. Ага чейин биз республикалык аялдар конгрессинде мүчө болдук. Андан кийин өзүбүзчө Теңир Тоо айымдар конгресси болуп уюшуп, уставдан өтүп, баардык эрежени тууралап анан Теңир Тоону көтөрүү максатында ошо айымдар биригип алып иштеп келатабыз. Эми биздин максаттар болсо бул коом жаңырды, жаңы жашоо келди, ошону элге туура түшүндүрүп, туура багыт берип, мейли саясатта болобу, мейли жашоодо болобу, адам өзүн өзү өнүгүш керек деген маселеде биз биригип калдык да. Мына бүгүнкү күнү 30 жылдыкты өткөзүп атабыз. 30 жылдык деген мисалы 30-дагы айым 60-ка чыгып калдык деп айымдардын кээ бирөө сөз кылып аткандай, чындыгында эле карап отурсаң 30 жыл оңой жыл эмес. Анда биз эмне кылдык? Жаңы уюштурган жылдары көп аябай кызыктуу иштерди жүргүздүк. Ошондо могу пресстанын, эменин компьютерлештирүү, автоматизациянын жоктугу, канчалаган сонун иштердин баары калдай деп азыр ойлоп ушу эки жумушту салыштырмалуу азыркы заманга мен ыраазы болом да. Баарын каалайм дегенди жазайт экенсиң да. Анысы кандай баягы эстеликке деле калат деп түшүнөт экенбиз. Анан эми биздин составда 17 киши деп турган плен мүчөлөрү бар. Алардын жашы келип, бүгүнкү күнү алмаштырып 9 адамда кылып кайра түзүлдү. Анан биз көбүнчө эле Теңир Тоолуктар Бишкекке Бишкекке келген соң Бишкекке бир зам, анан Нарынга бир зам шайлап Дыйканбаевага. Анан дагы ишти колго алсакпы деп ойлойбуз. Анан бизде эмне бар, үй бүлө маселелери, андан кийин баягы апалардын, улгайгандардын, майыптардын коомдо ар кандай катмары бар, ошонун баарын бийлиги алып жардам берип дегендей, морально, материально дегендей аракетибизди кылып жүрөбүз. Бүгүн ошо биздин майрамыбыз, чакырылган айымдардын бир тобу келип берди. Анда мисалы бизде ардактуу айым, ардактуу аксакал, ардактуу инсан, өмүр өрнөк жубайлар деген номинациядагы медальдарыбыз бар. Ошого көргөзүшөт, бирин бири көргөзөт, куда сөөктү көргөзөт. Мындай баягы жоолук чапан көйнөктү алып жүргөнгө караганда бул медаль алып сыйлап коюу абдан бир жакшы маселе экен, адамдардын маанайын көтөрөт экенбиз да. Коом ошентип өнүгүп атканына жараша биз өзүбүз өнүгүбүз келет. Ар кандай пландарды кабыл алып бүгүнкү күндөн баштап жаңы багыттагы иш-чараларды угуп көрүп, катышып аткан нерселерибизди айымдарга, коомго жеткизүү максатта аракетибизди кылып атабыз. Пландарыбызды түздүк. Буюрса иштерди алып барып дагы улам жаштарга составыбызды жаңыртып, жаштарды шайлап, конгресстин жумуштарын жаштарга берип, өткөрүп берип, анан өзүбүз көсөм болуп анан туруп, коомго жардамыбызды берсек деген чоң тилегибиз бар. Буюрса. Жогоруда сөз болгондой, жаңыча кадам менен иш жүргүзүп жаткан Теңир Тоо айымдары аялдар конгресси 30 жылдык юбилейин белгилөө менен алдыңкы айымдарга сыйлык берип, сый-урмат көрсөтүштү. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын, эстер маданият министрлигинин ардак грамотасынын ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятынын билим берүүсүнүн аталышындагы көптөгөн сыйлыктардын ээси, китепкана маалыматтык ишти өркүндөтүүгө жана бул тармакты жетектөөгө көп жылдык жигерлүү эмгегин арнаган Нарын облусунун ардактуу атоолуу Жангелиева Бегайым атындагы сыйлык, Туруш архитектура университетиндеги араб колдорун жетектөөдө мыкты эмгеги үчүн Абдылдаева Булаева ыйгарылат. Бийли өзүнүн атындагы сыйлыгын Сиздикке жана сергек жашоого тарбиялоого кошкон салымы үчүн сыйланат. Рахмат. Дыйканбаева Булусун Дүйшеналиевна коомдук иштерге активдүү катышкандыгы,
аялдардын абыройун даңа салуу, улуттук каада салгылыкка жана жаш буюмдуу жоокерлерди ыймандуулукка, мекенчиликке жана сергек жашоого тарбиялоого кошкон салым үчүн сыйланат. Жаш буюмдуу жоокерлерди ыймандуулукка, мекенчиликке жана сергек жашоого тарбиялоого кошкон салым үчүн сыйланат. Bizde olsa ki legalize transport etmek önemli. Negizde bağırır ki men daha şu çoğun übül ödeşkör men 12 vargan kırıldım ben seçim vardı bağırtığını onun içinde 700 asker adam olsun. Gelecekleri bir nevleri sanandı ki 20 ajatında kaldı ödüşçü. Yine atamdan aytan sözleri kulağından gitti arayın aytılır o. Özgürce atasına açılıyor, yedik bala var. Kursanın, yılışanın çağırıp birkimin bütün bala. Bırak yer için kızmak oldu hep şey. Sizlerin uyumluğun oşal, ustavı, kılgan işler altın bağışılık hep oşal. Özümüz törüşmez, yer için kıvatasıdır da bu ayağında жақсы нәрселер. Советтик мезгилде аялдар коомдо зорук иштеген бир жакшы сөз бар эле. Бул азыркы учурда да өзүнүн маани максатын жогот элек, коомдун турмушунда аралашып сиңип баратат. Чындыгында эле азыр аялдардын колунан баары келет, аялдар аралашпаган бир да тармак жок, бир да иш жок. Биз өзүбүздүн 2015-жылы кайрадан Теңир Тоо аялдары деп юстициядан өтүп өз алдынча иш жүргүзө баштаганыбызга мына 8 жыл болду. Мына биздин ушул конгресстин башкы максаты аялдардын коомдогу жана үй бүлөдөгү активдүүлүгүн арттыруу. Эң негизги маселе ушул. Кийинки кезде ушу маалыматтык технология жана батыштын бир жапайы цивилизациясынан улам жаштар арасында ар кандай айрыкча кыздардын арасында ошо коомубузга менталитетибизге жат болгон ар кандай көрүнүштөр болуп жатат. Аялдар мына ошолордун алдын алууда өзүбүздүн энелик милдетибизди да аткарышыбыз керек. Акыркы жылдары кабыл алынган улуттук нарк жөнүндөгү жарлык бул ошо өз учурунда кабыл алынган жарлык деп ойлойбуз. Муну эми кагаз бетинде ошо айтылып эле калбасын үчүн аялдар конгресси биз ушу энелер арасында болуп, кыздардын арасында болуп, ушул улуттук нарктын түпкү маани маңызын жайылтуу аракетинде иштерди жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары былтыр кабыл алынды Мауреке жашоо турмушубуздагы ысырапкорчулукка каршы күрөштү күчөтүү боюнча президенттин жарлыгы. Бул дагы чындыгында баягы аш көп болсо каада көп дегендей ушул жагынан дагы бир ашыкча ыгын чыгымдарга жол берилип келе жаткан. Бул да өз учурунда кабыл алынган жарлык болду деп ойлойбуз. Мына ушул иштердин алдын алууда биз аялдар биргелешип иш жүргүзсөк, бул жарлыктар өзүнүн милдетинин аткарылышына биз да өзүбүздүн татыктуу салымыбызды кошот деген ойдобуз. Өтүлгөн турмуш жолунан ары шаарда сондар күнүндө сатылчылык кесиптеринин бұрчалык өзүнүн эмгеги уулдарын татыктуу тарбиялап тууруна кондуруудагы энелик мээрими коомдогу жана үй бүлөдөгү үчүн Тумакова Жумагүл Нарым болсун ардактуу айбек медали менен сыйланат. Номер 9-шу бөлүк менен дагы эле Камбарлардын чечиминин астында Тумакова Жумагүл китеп чегилди. Өтөлгөн турмуш жолунда ветеринардык врачтык кесипти өтөгөн көп жылдык үзүрлүү эмгеги кыздарын ыймандуу билимдүү кылып тарбиялап эресеге жеткирүүдөгү энелик мээрими коомдогу жана үй бүлөдөгү өмүрлүк өмүр үчүн өмүрү менен кадыр арткан Дүйшөналиева Зарыга конгресстин ишине активдүү катышканы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жашоосуна бекем ден соолук жана энелик бакыт каалайбыз. Экинчи дагы
ыраазычылык катышты Бешебаева Жанымгүл дегенди кайрып коелуп. Жанымгүл Бешебаева билесиздер, акырдагы 15-чи садикте жетектүү топтун эгесинде биринчи жолу жайлоодогу балдар бакчасы деп Роза Отунбаеванын жетек демилге деген проектиси болчу. Ошону биринчи жолу нарында ишке ашырып, каникул учурунда балдардын дем алуу мезгилинде жайлоодогу бала бакчаларды уюштуруп, эже республикада биринчи жолу ошол биринчи орунду жеңип алып Түркияга барып эс алып келген. Уул кыздарын билимдүү, татыктуу тарбиялады, ар кайсы кесипте иштешет, ишкерлик кылышат. Анан эженин дагы бир Жанымгүл Бешебаеванын дагы бир артыкчылыгы калган ушундай мектепти садикти жетектеп жүргөн үйдөр бийлик тарабынан кеткиле деген сөз болуп атпайбы? Бул киши болсо эртелеп эле өзүнүн ордун берип, эртелеп эле эс алууга жетип, ордуна татыктуу кадрын калтырып коюп кеткен. Анан биздин конгресстин ишине дагы активдүү катышат. Бүгүн дагы могу Таслыконубузга өзүнүн спонсорлугун көрсөттү. Сизге чоң рахмат. Өтөлгүлүк турмуш жолунда Нарын шаарындагы номер 15 Бактылуу балдар бакчасын жетектөөдөгү өтөгөн көп жылдык үзүлүү эмгеги, жараткан мыкты ийгиликтери, уул кыздардын имандуу, билимдүү кылып тарбиялап, эресеге жеткирүүдөгү энелик мээрими, коомдогу жана үй бүлөдө көрүнүктүү өмүрү менен кадыр аткан Бешебаева Жанымгүлгө конгресстин ишине активдүү катышкандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жашоосуна бекем ден соолук жана энелик бакыт каалайбыз. Ömür boyu şu Narın şahrında номер 15-ci Bактылуу балдар бакчасында иштедим. Анан эми ушул бүгүн биз Бореке Теңиртөө айымдарынын 30 жылдык конгресс мүчөлөрү менен чогулушуп 30 жылдык юбилейибизди белгилеп жатабыз. Анткени себеби бул айымдар ушул коомдук иш-чараларда шаардын активисттери, мындайча айтканда улуу кичүү аралашып дайыма ушундай бир иш-чараларды өткөрүп келебиз. Жетекчибиз болсо Диханбаева Бурулсун, сүйлөшүп, бир жерде баарлашып дегендей анан отурабыз 30 жылдыкты белгилеп. Кадырова Кайырбекова конгресстин ишине активдүү катышкандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жашоосуна бекем ден соолук жана энелик бакыт каалайбыз. Сайыз учурунда өз кесибинин устаты болсо, эгемендикке келгенден бери дагы ишмердүүлүгүн токтотпой, жаштардын устаты, насаатчысы болуп келген айымдар азыркы тапта жаштарга жол көрсөтүшүп, жакшы иштердин учугу уланууда. Бийик жердин абасынан дем алып, суусун ичип, ар дайым бийиктикке умтулган Теңиртөө айымдарынын ишине ийгилик каалап, 30 жылдык мааракеси кут болсун демекчибиз.